Бектур бул футбол сезонунда 144 упай топтоду. Ал бардык упайларын 3 упайдан турган 50 метрлик талаа соккулар менен топтоду. Бектур бул сезондо жалпы 16 оюн ойноду. Бектур ар бир оюнда канча гол киргизгенин эсептейбиз. Эгерде ал ар бир оюнда бирдей санда гол киргизсе, алгач видеону токтотуп туруп, Бектур ар бир оюнда канча гол киргизгенин өз алдынча эсептеп көргүлө. Андан кийин биргеликте Бектурдун канча гол киргизгенин табабыз. Анда эмесе кеттик. Бектур ар бир оюнда канча гол киргизгенин эсептөө үчүн бизге жалпы упай керектелет. Бектур бул сезондо 144 упай топтогон. Демек 144төн баштап биз Бектурдун канча гол киргизгенин табабыз. Ал бул 144 упайды ар бир гол киргизгенде 3 упайдан топтоп жатып 144 упай топтогон болсо, анда 144тү бөлөбүз 3кө. 144тү мамча түрүндө 3кө бөлүп алалы. Тиинди канчага барабар боло тургандыгын эсептейбиз. 14тү 3кө бөлүү үчүн 3тү 4кө көбөйтөбүз. 4тү 3кө көбөйтсө 12. 14төн 12ни кемитсе 2 калат. Кийинки санды түшүрөбүз. 24. 24тү 3кө бөлүү үчүн 3тү 8ге көбөйтөбүз. 8ди 3кө көбөйтсө 24. 24төн 24 кемитсе 0. Демек 144тү 3кө бөлгөндө тиинди 48ге барабар. Демек Бектур жалпысынан 48 гол киргизген. Анын ар бир оюнда канча гол киргизгенин эсептөө үчүн биз жалпы бул 48 голду бөлүүбүз керек 16га. Себеби жалпысынан 16 оюн болгон. Анда 48ди бөлөбүз 16га деп жазып алабыз. 16га. 48ди 16га бөлсө, ал барабар 3кө. Демек Бектур ар бир оюнда 3төн гол киргизген. Бизде Бектурдун ар бир оюнда канча гол киргизгенин сураган болчу. Демек ал ар бир оюнда 3төн гол киргизип 144 упай топтогон.